Саламатсыздарбы курстун катышуучулары. Азыр сиздерге мен Google Диск деген эмне жөнүндө айтып берейин. Биз буга чейин сиздер менен аккаунт жөнүндө таанышканбыз. Азыр болсо мен сиздерге диск жөнүндө тааныштыра кетейин. Андай болсо ошол эле биздин аккаунттун жанында көп точка турат. Бул приложение Google деген. Башкача айтканда Google'дун колдонмолору мына ушул жерде басабыз. Басканда бизге мына Google'дун бардык колдонмолору чыгат. Мына ушул жерден биз диск дегенди басабыз. Мынакей биздин диск ачылды. Бардыгыңыздарга ушундай диск ачылат. Эгерде буга чейин сиздер Google'да аккаунтуңуздар бар болсо, анда сиздерге ушундай диск ачык болот. Ошол жерде жазаган жумуштарыңыздардын бардыгы ушул Google'дун ичинде, Google дисктин ичинде сакталуу болот. Эми биз буга чейин өзүңүздөр көргөндөй менде папкалар бар. Биз эми ушундай папканы кантип түзөбүз, ошол жөнүндө түшүндүрө кетейин. Ал үчүн бул жерде ар бир папка өңү менен турат. Биз ушундай өңүнө да алмаштырабыз. Жана ошондой эле ушул жердеги папкалардын бир экөөсүнүн атын да өзгөртөбүз. Ан үчүн биринчи папканы түзүш үчүн диск дегендин жанында плюс создать деп турат. Мына ушул жерде басабыз. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй, мына бул жерде бардыгы тең бар. Буларга кийинчерээк токтолобуз. Ал эми бизге азыр бүгүнкү сабакта папка түзгөндү үйрөнөбүз. Ошондуктан папку дегенди басабыз. Бул жерге биз азыр таблица 1 деп түзөлүк. Таблица 1. Мен ушундай папканы түзүп алдым. Эми создать дегенди басам. Таблица 1 деген папкабыз мынакей түзүлдү. Эми мен ушунун өңүн өзгөртөм. Ал үчүн мышканын оң жак жагын басам колум менен. Көргөндөй мына бул жерде бардыгы тең чыкты. Мен изменить цвет дегенди басып, каалаган өңгө мышка менен басам. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул көк өңгө айланды. Көк өң болуп калды. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Мына ушинтип бардыгын өзгөртүп алсаңыздар болот. Эми ушул папканы биз кантип башка, мисалы биз байкабай папканы туура эмес ачып ала турган болсок, биз ошону кантип оңдосок болот. Ан үчүн мисалы мынакей мен папка дегенде эч кандай ат жок турат. Мен ошол жерде оңдоп көрөйүн. Анда деле мышканын оң жагын басабыз. Изменить цвет дегендин үстүндө переименовать деп турат. Атын алмаштыруу деген. Мынакей. Мен ушул жерге азыр анкета 2 деп коеюн. Дагы деле окейди басам. Мына анкета 2 келип калды. Мунун дагы өңүн өзгөртүп койсоңуздар болот. Мен мунукун жашыл коеюн. Мына жашыл болуп өзгөрдү. Ушинтип сиздер жаңы папканы түзүп аны атын да өзгөртсөңүздөр болот, өңүн да өзгөртсөңүздөр болот. Эми ушул жерге биз файлдарды кантип жүктөйбүз? Ал үчүн биз мынакей азыр мен фото 1 деген биз ачкан папканы ачайын. Мынакей фото 1 деп ачылды. Мына көрдүңүздөр өзүңүздөр. Бул жерден дагы эле создать дегенди басам. Бул жерден загрузить файлы дегенди басам. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде менин компьютердеги файлдардын баарын ачып берип жатат. Биз азыр мисалы BF-тин ичинен керектүү бир сүрөттү алалы. Мисалы бул жерде сүрөттөр жок экен, бирок мен PDF форматындагы бир документти көчүрүп алайын деп атам. Мынакей. Муну бассаңыздар эле өзү открыть деп бул жерге туруп калат. Открыть дегенди басасыздар.
мынакей өзү айтып атат, загрузка болуп атат деп азыр бизге келет. Мына өзгөртүлгөндө бул жерге келди. Мына ушинтип сиздер болгон документтерди мына ушинтип загрузить файлы кааласаңыздар, эгерде сиздерде папканы загрузка кылгыңыздар келсе, анда загрузить папку дегенди басабыз. Мен ошол эле жерден эле, мисалы, рабочий столдон эле, мисалы, мен BF дегенди эле киргизип коем бул жака. Мына 19 файл бар дейт. Ошонун баарын тең көчүрөйүнбү деп атат. Макул дедим. Мынакей азыр өзүңүздөргө ачып көрсөтөйүн. Загрузка болду. Мынакей бизге мына могул документтердин баардыгы тең BF-тин ичинде болгон документтердин баары бул жерге келип турду. Эми биз артка кетелик. Эми биз ушул дисктеги файлдарды кантип издейбиз? Эгерде бизге кайсы папкага салганыңызды билбесеңиз, мынакей азыр көрүп атасыздар. Бул жерде папкалар көп. Мен эгерде жакын арада таба албай жатсам, мен мисалы бул жерге файлдын атын жазам. Табель. Мына көрдүңүздөрбү? Табель деп чыкты. Мен ушул жерден керектүүсүн алам дагы. Мынакей керектүүсүн алам дагы. Муну кимге кетире турган болсом, мынакей. Эгерде мен өзүмө компьютерге кайра көчүрүп алгым келсе, мен анда скачать дегенди басам. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул келип атат. Мынакей туруп калды. Кааласам принтерге чыгарып алам. Кааласам бир адамга эгерде мен бул ушул документти оңдогонго доступ бере турган болсом, анда открыть доступ дегенди басам дагы. Бул жерге электронный почтасын жазам. Андан кийин мына бул жерде разрешить деген жерди басам. Бул жерден өзүңүздөр көргөндөй мына читатель, комментатор, редактор деп чыгат. Эгерде читатель болсо, бул менин документим жөн эле окуйт. Комментатор болсо, мага ушул документке комментарий жазат. Ушул жерде мындай оңдосоңуз болмок же бул жерде мындай кылсаңыз болмок деп. Ал эми редактор болсо, ал өзү эле ушул документти оңдоп башкаларга кетиргенге мүмкүнчүлүгү бар да. Мына ушундай кылып ушул жерден дагы карасаңыздар болот. Бул сиздерге бул ушул доступ открыт доступ деген презентацияда дагы башка биздин Google'дун колдонмолорунда керек болот. Ушул жака көбүрөөк көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот. Биз файлдан документ издегенди көрдүк. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Дагы деле андан сырткары биз эми ушул документтер бизге кереги жок боло турган болсо кантип өчүрөбүз? Мисалы, мынакей бул документти жанына алып келип белгилейсиздер дагы удалить дегенди басып коебуз. Бул удалить этилди. Эми биз папканы өчүрө турган болсок, анда деле ошол эле мышканын оң жагын басып туруп удалить дегенди басабыз. Мына биздики жок. Эми сиздер ушул корзинаны ачып, бул жерден очистка кылып койсоңуздар болот. Ошондо бул толугу менен биздин дисктен өчүрүлөт. Көрдүңүздөр. Эми сиздерге бул жердеги мына быстрый доступ дегенибиз биз жакында эле жакын арада иштеген документтерибиз ушул жерде болот. Ал эми мына бул жерде болсо мен башка бирөөлөрдөн документ алсам, мына доступное мне деген. Мисалы, мына бул могу документтерге мага доступ берилген. Ошондуктан бул документтерди биз чогуу баардыгыбыз карап жатабыз. Мына ушундай. Эгерде сиздер бирөөнө маалымат
жиберсеңиздер, мейли документ болобу же презентация болобу, ошол жерге доступ берсеңиздер, мына ушул жерде турат баардыгы тең доступное мне дегенде. Ал эми недавнее деген сиз ушул жакын арада ачкан документтердин баардыгы мына бул жерде турат. Мынакей жакын арада иштегениңиз бул жерде турат. Ал эми анын арасынан сиз кандайдыр бир документти ушул мага абдан керек деп белгилеп койсоңуз, ошол документтер бул жерде турат. Корзина болсо, мына өзүңүздөр көргөндөй, биздин дисктен өчүргөн файлдардын баары ушул жерде турат. Аны болсо, ал жерден биз эгерде бул жерде файлдар бар болсо, корзина дегенди басып, очистить корзину дегенди басып коебуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерден дагы бир жолу сурап атат. Сиздер туура эмес өчүрүп албасын деп, ошон үчүн очистить корзину дегенди басып коебуз. Ал эми азыр болсо Gmail почтасы жөнүндө маалымат алалы. Ал үчүн биз почта деп жазылып турганды басыш керекпиз. Бул жакта биз экраныбыздын ортосунда турган каттарды көрөбүз. Бул каттар бизге келген баардык каттар болот. Буну биз кантип билебиз? Бул жакта входящий деген жер турат го. Сол жагындагы колонка. Ошо колонканы карасак, входящийни бассак, ошол каттар чыгат. Ал эми биз помеченные дегенди бассак, помеченныйлар чыгат. Отложенныйды бассак, отложенныйлар чыгат. Отправленныйды бассак, отправленный биз жөнөткөндөр чыгат да. Эми биз башка адамдарга катты кантип жазса болот экендигин көрөбүз. Анын үчүн биз написать деген баскычты басабыз. Бул жакта кому дегендин алдына катты ала турган адамдын электрондук почтасын жазамын. Мисалы, азыр өзүмдүн экинчи почтама жазайын, babylov11@gmail.com деп топ-туура жаздым. Кийин болсо темасын сөзсүз жазыш керек. Мисалы, отчет деп жазып коем. Төмөнкү ак жагына биз катты жазыш керекпиз. Мен буга чейин бир катты даярдап койдум, ошону азыр киргиздим. Өзү кат жазуу этикетинде башында ар дайым саламдашууга окшош сөздөр болуш керек же урматтуу деп башталыш керек. Кийин болсо мен өзүмдүн көйгөйүмдү же өзүмдүн ишим жөнүндө жазып баштаймын. Бул жерде Google документке шилтеме кылыш үчүн Gmail'дын ичинде бир баскыч бар. Ал баскыч ушундай көрүнөт. Мисалы, мен өзүмдүн дискиме кирдим, доступный мнеге кирсем, ал жакта письмо деп жазылып турат. Ошо письмону мен бул катка тергегим келип жатат. Ошон үчүн мен аны тандап туруп добавить дегенди басамын. Документти кошкондон кийин эле сиздер көргөндөй эле письмо деп чыгып калды. Ой, азыр мен капыстан өзүм жазганымды өчүрүп койдум. Акыркы нерсени кайра келтириш үчүн мен Ctrl+Z басамын. Бирок эчтеке кайра аркага келбеди. Ошондуктан бул жерде Ctrl+Z командасы иштебейт. Ошон үчүн акырын жазыңыздар. Мен азыр кайрадан дисктен баягы письмо деген документти бул катка кошомун. Мындан кийин мен катымда жазылып тургандай эле мен Excel файлды бул катка тиркеш керекмин. Анын үчүн мен түйүндөгү прикрепить файлы деген скрепкага окшош баскычты басамын. Азыр бул жерде менин компьютеримдин экраны көрүнбөй калыптыр, бирок сиздерде көрүнүш керек. Компьютерден кайсы файлдарды, кайсы папкаларды, кайсы жерден алыш керектигин көрсөтүлүп турат. Сиздер өзүңүздөргө керек болгон жерди тандап туруп киргизесиңиздер. Мисалы, мен бул жактан Excel'ди тандадым, анан IT Academy PVE деген Excel файл кошулду, 34 гигабайт болот экен. Бул файл эмне үчүн түйүндө болуп калды, өйдөсүндө эмес, письмого окшоп. Анткени бул файл, бунун өзүнүн размери бар, бул шилтеме эмес да, ошон үчүн бул түйүнө келди. А берки письмо бул шилтемеге окшош болчу Google дисктенчи, ошондуктан ал өйдөдө турат. Дагы биз бул катка сүрөттү киргизсек болот. Аны үчүн түйүнкү панелге барабыз, ал жакта сүрөттүн сүрөтчөсүн бассак, добавить фото деп чыгат.
же биз шилтемени тиркесек болот. Келиңиздер, азыр биз ссылканы, шилтемени тиркейбиз. Азыр YouTube'дун ссылкасын койгум келип жатат. Мен ал ссылканы копировка кылдым уже. Азыр кошомун бул жака. Азыр киргиздим. Бирок сиздер көргөндөй эле бул ссылка голубой цвет болбоду, көк болбоду. Көк болбогондо бул ссылка иштебей калат да. Иштеген ссылканын аты активная ссылка деп аталат. Бул ссылканы баскандай эле иштеп кетиш үчүн биз бул ссылканы биринчи белгилеп алабыз. Кийин болсо вставить ссылку деген баскычын басканыбызда биздин шилтемебиз активная ссылка болуп калат. Же биз бул жерди алмаштырып койсок болот. Анын үчүн биз изменитти бассак, URL деген жерине ссылка болуш керек ар дайым, шилтеме болуш керек. Ал эми отображаемый текст дегенде биз ар нерсени жазып койсок болот. Мисалы, ал жака азыр биз видео деп жазсак, ал эми азыр сиздер көргөндөй эле биздин видео деп жазылганыбыз, шилтемебиз видео деп жазылып калды. Ошо видеону бассак, биз жазган шилтеме чыгат, ачылат. Ал эмесе каттын акырында биз жыйынтыктоочу сөздөрдү жазабыз. Жана рахмат деп да жазабыз. Башкача айтканда, подпись деп аталат. Кийинчерээк подписти бул Gmail'де кантип кылса болот экенин дагы үйрөнөбүз. Сиздер көргөндөй эле каттын түйүндө жазылууну өзгөртүүчү баскычтар турат. Аларды өзүңүздөргө керек болгондой эле кылып, тандап кылсаңыздар болот. Эксперимент кылып көрүңүздөр. Ал эми азыр биз кат менен бүттүк, катты жазып бүттүк, катты эми жөнөтөлүк. Анын үчүн отправить дегенди басыш керек. Бирок менде азыр түн кеч болсо, мен мисалы бул катты кечирээк жөнөт деп план кылсам болот. Пландоо орусча болсо запланировать отправку болот. Бул жактан Google өзү эле 1 сааттарды берет. Же мен ошонун бирөөсүн тандаймын, же өзүм деле выбрать дату и время деп өзүмдүн убактымды жазсам болот. Азыр бул жерде Google дароо эле у одного пользователя нет доступа к файлу деп бизге эскертүү берди. Бул жакта бизге керектүүсүн тандайбыз. Мен азырынча отмена кылып турайын, жөнөтпөймүн, бирок сиздер өзүңүздөр жөнөтсөңүздөр болот. Пландалган каттарды биз болсо отложенныйдын ичинде көрсөк болот. Бирок ал жакта бул жок, анткени мен буну жөнөтпөдүм. Же сиздер жөнөткөнүңүздөрдө ал жакта запланированный деген деле пайда болуп калат да. Ошону басканыңыздарда сиздер кайсы катты запланировать кылсаңыз, ошол кат запланированный дегендин ичинде болот. Келиңиздер, азыр биз орнотууларды көрөлү. Ал жакта мен подпись жана автоответчикти Gmail'дын ичинде кантип кошсо болот экендиги жөнүндө айтып беремин. Анын үчүн биз настройки баскычына басабыз. Все настройки деген баскычка киребиз кийин. Бул жакта өтө көп ар кандай орнотуулар бар. Өзүңүздөргө керек болгон же кызык болгон орнотууларды орноштуруп койсоңуздар болот. А бирок биз айткандай эле подпись кылыш үчүн эң түбүнө түшөбүз. Ал жакта подпись деген нерсе турат. Кийин биз подписти пайда кылабыз. Анын үчүн создать дейбиз, анан кийин подпистин атын жазабыз. Мисалы, жөн эле кайталанган подписти базовая подпись деп киргизип коебуз. Кийин ошо базовая подпистин жанына ошо подписти жазабыз да. Мисалы, мен ар дайым билемин, базовая подпистин ичинде с уважением Бермет деп жазылып турган болот экендигин. Же түйүнө мен кошумчалап өзүмдүн номеримди жазып койсом болот. Мен бул жака өзүмдүн номеримди жазам, бирок видеого XXX деп эле жазып койдум. Анан биз бир гана подписти пайда кылбай, жок, биз бир канча подписти пайда кылсак болот. Биз подпистин деле форматын өзгөртсөк болот. Курсив кылсак болот, жирный кылсак болот. Азыр биз автоответчикке өтөлүк. Бул жакта менде азыр автоответчик өчүк. Автоответчикти жандырыш үчүн мен включить автоответчик кылыш керекмин.
Бул жакта автоответчик подписке окшоп эле иштейт. Мен автоответчик пайда болуш керек десем, мен ошо автоответчиктин текстин бул түйүндө берилген текст жазылуучу жерге жазамын. Ошондой эле бул текстти биз оңдосок эле болот. Форматынчы. Бирок биз автоответчикти ар дайым эле колдоно берсек болбойт. Мисалы, эң көп пайдаланган учур бул эс алуу маалында. Мисалы, сиздер отпуск алсаңыздар, бул жака отпускка кеттим, бир канчанчы күнү дагы келем дегенсип бир нерсени жазып койсо болот да. Же мен азыр жокмун офисте, башка бирөөгө кайрылыңыз деп башка бирөөнүн контакттарын калтырып койсо болот. Ошондо бул жакта автоответчиктин кайсы күндөрдүн аралыгында иштеш керегин жазасыздар. Кимдир бирөө сизге жазбасын, дароо автоответчиктин каты аларга автоматтык түрдө жиберилет. Отвечать только адресатам из моего списка контактов дегенди да тандап алса болот. Ал менин байланыш түзмөмдө болгон адамдар жазса гана жооп берет. Анткени мага ар ким жазышы мүмкүн да, а менин катым балким баарына туура келбейт. Бул жака чейин көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушундай оңой эле Gmail'дин орнотууларын оңдоп койсо болот. Сөзсүз кийин сохранить изменения дегенди басканы унутпаш керек. Орнотууларды сактап коебуз. Ал эмесе автоответчикти туура эмес жазып алсаңыз, камсана болбоңуз. Анткени каалаган убакта өзгөртүүлөрдү киргизсеңиз болот. Ушинтип да Gmail жөнүндө сабагыбыз акырына келип калды. Суроолоруңуздар бар болсо, чатка жазыңыздар. Биз сиздерге жооп бергенге ар дайым даярбыз. Дагы көрүшкөнчө.